25 fevral. Кудай сизди улуу сүйүү менен сүйөт. Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз. Башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок Райымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Райымдын негизинде куткарылдыңар. Эфестиктер 2-бөлүм 3-5 чейинки аяттар. Жебрейил периште сизге Кудай сени улуу сүйүү менен сүйөт десе, сизге жагат беле? Даниэль пайгамбар ушундай сөздөрдү 3 жолу уккан. Сен сыйына баштаганда мага сөз айтылды. Мен аны сага айтканы келдим. Анткени сен эң сүйүктүү адамсың. Ошондуктан сөздү дит коюп ук, көрүнүштү түшүн. Даниэль 9-бөлүм 23 аят. Даниэль, эң сүйүктүү адам, сага айта турган сөздөрдү түшүн. Түз тур, анткени азыр мен сага жиберилдим. Даниэль 10-бөлүм 11 аят. Коркпо, эң сүйүктүү адам, сага тынчтык болсун. Кайраттан. Даниэль 10-бөлүм 19 аят. Чынын айтсам, мен жыл сайын ыйык китепти окуп жатып, ушул аяттарга келгенимде, ушул сөздөрдү өзүмө колдонгум келет. Кудай мага да ушинтип, сен эң сүйүктүүсүң деп айтышын каалайм. Чындап эле, анын ушундай дегенин угам. Сиз да угасыз. Исага ишенсеңиз, Кудай өзүнүн сөзүндө сизге да ушинтип, сен эң сүйүктүүсүң дейт. Бул периштенин оозунан чыккан сөзгө караганда дагы да ишенимдүүрөөк. Мынакей, Эфестиктерге жазылган катта ушундай айтылат. Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз. Башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок Райымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Силер Райымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Эфестиктер 2-бөлүм 3-5 чейинки жана 8 аяттар. Павыл ушул жерде гана улуу сүйүү деген сөздөрдү колдонот. Бул сөздөр периштенин сөздөрүнөн да жакшыраак. Эгерде сиз Ыйсаны чындык деп эсептеп, аны өзүңүздүн эң кымбат казынаңыз катары кабыл алган болсоңуз, эгерде сиз тирилтилген болсоңуз, анда Кудайдын улуу сүйүүсүнө ээсиз. Ааламдын жаратуучусу сизди улуу сүйүү менен сүйөт. Бул канчалык укмуш. Кудай сизди улуу сүйүү менен сүйөт.